Уюлдук телефонго байланган жашоо ата-энелердин балдарынын бардык муктаждыктарын канааттандыруу. Өз баласына өзү кыянат кылган ата-энелер. Коомдогу бул көрүнүштөргө азыр таңыркоонун деле кажети жок. Бирок анын жемиши азыр байкалып коомдо орчундуу көйгөйгө айланды. Aylanayın kızlarım. Bana bugün görmüştüm değil. Uşul kılgan nersenin bari. Silerge sabak olur. Мектеп окуучулар арасындагы кылмыштуулук, аракетчиликтин акыркы учурларда көбөйүп жаткандыгы маалым. Өлкөдө өспүрүмдөрдүн терс адаттарга илешип, акыр аягы өлүм менен аяктаган окуялар байма-бай катталууда. Мындан улам окуучуларды тартипке, ыйманга, билим алууга чакырык жасаган учур талабы болуп турат. Бала каза болуп калгандан кийин аны бир нерсе айтыш уже кеч. Же болбосо бычак сайып койгондон кийин ал уже кеч. Ал жоопкерчиликке тартылат уже. Тагдыр сынды баланыкы. Ата-эне сыздап атат. Өспүрүмдөрдүн мындай көрүнүштөрүнө окуучулар күнөөлүү эмес. Буга эң ириде ата-эненин тарбия берүүсүнүн тайкылыгы жана жалпы эле коомчулуктун бул көйгөйгө болгон кайдыгерлиги. Дүйнө табуунун камына кирген чоң адамдар бала тарбиялоону унутта калтыргандай. Ыйман менен адептин үлгүсүн көрсөтүүнү өздөрү унутуп, баланын каалоолорун гана аткаруу менен гана чектелген. Эмнеден ката кетирип атат деп ойлонуп көрө турган болсок, карап көрсөңүз, жана бизде бир жакшы макал бар, башталат турмуш майдадан, байкабайт аны майда адам депчи. Биз баланын тарбиясын майда көрүп алдык да. Бул экинчи орунга коюп алдык. Деги эле биринчи орунда жана материалдык байлык эмес, адамдардын ыйманы, адеп ахлагы, руханий бир байлык турат эле да. Биз муну унутуп койдук дагы, баарыбыз башка жактан бери бакыт издеп калдык. Мен ошондой ойлойм, ата-энеден биринчи максат бала кандай төрөлгөндө кубана турган болсок, баланы тарбиялаган сайын биз кубанышыбыз керек. Мындан улам Нарын шаардык мэриясы тиешелүү органдар менен биргеликте каладагы мектеп окуучулары арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу, балдардын коопсуздугун камсыз кылуу менен алардын билим алуусун жана туура тарбияланышына көмөк көрсөтүү максатында үгүт насаат иштерин жүргүзүүдө. Жыйынга Нарын шаарындагы бардык мектептин 8, 9, 10, 11 классынын окуучулары катышты. Анымсыз иштер жүрүп атат. Мына рейдтер уюштурулуп атат. Кечкисин чыгып атышат. Базарларга жанакынтип кафелерде иштеген боюнча, ондон кийин балдар мындай жанында коштоосу жок жүргөн, ата-энесиз коштосуп жүргөн балдарды да аныктоо боюнча, алар менен иштөө боюнча да мына рейдтер жүрүп атат. Анан биз бул боюнча ошо окуу жылында жыл бою иштерди күчөтөбүз. Мындан ары да иштер алып барылат. Белгилей кетсек, Нарын шаары боюнча жыл башынан бери өспүрүмдөр арасында 3 укук бузуу катталып, алардын экөөсү опузалап акча талап кылуу фактысы. Мындан улам учурда аракетчиликти алдын алуу багытына бир катар иштер жүргүзүлүп, тынымсыз рейдтер уюштурулуп жатат. Бизде дагы андай нерсе болбой койгон жок, катталып атат. Бизде жыл башынан бери Нарын шаарынын аймагында жаш өспүрүмдөр арасында 3 мыйзам бузуучулук катталган. Бул 2 опуза талап, анан 1 урурлук. Бул боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ушундай эле алдын алуу иш-чаралары ата-энелерге дагы уюштурулуп, тиешелүү сүйлөшүүлөр жүрдү. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара ата-эне, мектеп, коом биргеликте аракет кылуу талабын күчөтүү белгиленди. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.